ит уруштуруу бар го, короз уруштуруу болбойт болбойт. Бөдөнө уруштуруу, тияк бияк. Экөөнү талкалап, ушуну канжалаганга чейин алып барып, азыр акча коюп иттики жок, койт кандай болгон бул. Bunun баардыгы Алла Тааладан узак кыла турган амалдар. Мусулмандарды атайы бекапарлык алып келип, ахиреттен тартып, күнөөгө батырып, жүрөктөрүн ташбоор кылганга алып келе турган амалдар. Абу Дауд шарифте келет, Тирмизи шарифте келет, угуп алыңыз. Ани ибн Аббас разияллаху анхума, жөнөкөй китептер эмес, Абу Даудда, Тирмизиде, Ибн Аббас разияллаху анхудан риваят, наха Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ани тахриш байнал бахаим, жануарлардын ортосунда бири-бирине күйлөп, согуштуруп, уруштургандан тыюу салган. Ким тыюу салды? Эң акылдуу адам. Ким тыюу салды? Бейишке кирген, эң боорукер адам, эң ырайымдуу адам. Райымдуулукту дүйнөгө орнотуш үчүн келген адам тыюу салып атат. Айвандарга да ырайымдуулук кылган деп, башкаларга да. Ошон үчүн акыркы күндөрдө мына спорт жакшы спорт нерсе, бул спорт болуш керек. Спорт адамды эр жүрөктүккө, ден соолукка жакшы тарбиялайт. Бирок мына бой беспир айыл болбой калды го. Спорттон чыгып кетти. Ырайымсыздык. Мени башкалардын менен эмес болсо кичине. Мурда күч сыноо да эмес болуп калды. Чыныгы күч сынаш мындай болбойт да. Кордомой.